Biz бүгін Агрочарба программасында ең қызықты бұл биогумусты кантип тура пайдаланып, андан қандай жашылчалардан түшім алып атканы боюнча сіздерге маалымат бергени жана ошол жеринен барып атайын көрөлү деп ушул талаага келдик. Бүгүнкү көрсөтүү абдан кызыктуу болот деп ойлойбуз. Себеби жер семирткич бул кадимки эле сөөл жылан иштеп чыккан биогумусту пайдаланган дыйкан тууралуу кеп болот. Канчалык ошол биогумусту туура пайдаланган жана биогумустун таасири ошол жашылчага конкреттүү түрдө бүгүнкү айта турган бадыраңдарга кандай таасир берип өскөнүн жана бышып атканын сиздер менен бүгүн чогуу карап көрөбүз. Агрочарба программасын сөзсүз бүгүн көрүңүздөр. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева. Бадыраңдар, кандай саламатсыңарбы, жакшыбы? Силерди аябай органикалык жер семирткич менен бадыраңды жакшы өстүрүп атат деп угуп келдим. Көрсөтсөңүз, кандай жер семирткич бердиңер, кайсы учурда кантип баштадыңыз? Бул жерди жарага алып, бадыраң тигейин деп өзүм ниет кылып жүргөм, өзүм негизи эле жер иштетейин деп ниет кылып жүргөм. Анан кийин ушу кандай эмне колдонсом деп ойлонуп жүрүп анан ушу биогумус акыркы күндөрдө аябай басымдуулук кылып көп эмеле массалык каражаттарды айтылып аткан, ошону көрөйүн деп аракет кылып ушу биогумус менен өстүрүп атам азыр ушу бадыраңдарды. Мына биз көрүп турган укмуш сонун бадыраңдар мынакей бажырайып бышып баштаптыр да, мынакей карасаңыз, ушул бадыраңдарды уругунан өзүңүз отургуздуңузбу? Ооба Айнур эже, бул бадыраңдарды өзүм отургуздум. Бул бадыраңды отургузарда дагы аябай көп кишилер менен кеңешип, кайсы уругу жакшы, каерден алат деп. Мен дагы өзүм биринчи жолу дыйканчылык кылып аткан кишимин. Эксперимент экен да. Бул эксперимент да, мындайча айтканда. Мен өзүм алым кандай келет деп чаканыраак жер алып, ижарага 30 соткада кеңешип, жолдош балам менен ушундай бадыраң тиктим, Шакти деген сортун. Мына моерде бажырайып. Подпленку кылып тиктим. Подпленку тиккендин себеби жумушу азыраак болот экен, ото чөптү кармайт экен бул пленка деген. Бул жактарын, Анан өзүнүн ичиндеги дагы микроклимат создавать этет экен да. Бадыраңдар аябай көп түйүптүр. Бадыраңдар ушундай болуп тере турган мезгилге жетиптир, Тере турган мезгилине келди. Кудай буйрса мына акырындан. Бул жакта дагы бар экен. Өткөргөн аракетин көрүп атабыз буйрса. Түшүм жакшы берип атат. Бул биогумус менен чыккан түшүм өзү жакшы берет. Анан кийин биогумустун бергенин дагы тартиби бар. Ошонун баарын үйрөнүп алып, сурап, бул биогумусту дагы мен өйдө 9 булак деген айылда Кылыч деген бала өндүрөт экен биогумусту. Биогумустун дагы эки түрү болот экен. Кургак биогумус, аны деген астына тигип атканда уруктун астына салат экен. Урукту салып атканда дагы, мисалы үчүн мына монда көрүп атпайсыз, бул лункада. Мондай лунканын астын касып туруп, биринчи биогумусту салып, анан кийин бир аз 2 сантиметрге жакын топурак салып, анан урук салыш керек экен. Биогумустун өзүнө салып салса, биогумус күйгүзө берет экен да урукту. Мына эң секрети топуракты канча сантиметр? Биогумустун үстүнө 1-2 сантиметр. Топурак таштап андан кийин данеге урук тамыр алгыча. Тамыр алгандан кийин бул бадыраңдын өскөнү. Булардан кичинерээк болуп калганы, кээ бирки уруктар мындай баягы ичи бош болуп калат экен, кайрадан жаңыдан тигип коебуз. Биогумус салгандан кийин биогумусту дагы салганы ар бир адамдын өзүнүн каалоосу, мүмкүнчүлүгүнө жараша. Көбүрөөк болсо кайра жакшы. Ченелүү болсо, эми бир учтан салат экенбиз, бир учтан салып, ар бир түйүнө, ар бир урукка, ар бир урук салардын алдына, анан кийин үстүнөн топурак салабыз ошончо уч. Салып туруп, анан кийин топурак менен көмүп коебуз. Ошондо тамыр өскөндөн кийин 2 сантиметр топурак салдык да, ошо 2 сантиметр топурактан өсүп кирип туруп биогумуска жетет. Тиги уруктун тамыры жетет экен, жетип, анан кийин ошол жерден азыктанып баштайт. Биогумус өндүргөн киши бүт эмесин айтып берди, ичиндеги списогун мунун аябай көп экен, эске да тутуп калыш кыйын экен. Азыктардын баары бар экен да,
табигый жаратылышта кандай азыктар керек болсо бадыраңга ошонун баары ушу биогумустун ичинде бар экен. Негизи бул химиялык эмелерди колдонгондо анын ичинде бирөө болсо бирөө жок экен, бирөө болсо бирөө жок экен. А биогумуста баары толук болот экен. Ошонун анан ошону кененирээк колдонгон жакшыраак болот экен. Көбүрөөк колдонгон. Ошондо азыр могу жерде биз көрүп турган 30 сотук жерге канча килограмм урук септиңиз да? Уруктун шакти уругу өзү көп деле кетпейт, бирок баасы кымбат болот. Уруктун баасы бир пачкасында 1000 штук болот экен. Бир пачкада шакти уругу, ошонун 1000 штугу 1,5 сомдон аласың бир пачкасын. Тажрыйбадан өткөн уруктар да. Анан буну бир жерге бирди салсаң сөзсүз чыгып берет экен. Кээ бир учурларда 100%дан бир 99% чыгып берет. Көмгөндө дагы өзүнүн деңгээлинде көмүш керек да. Мисалы үчүн бийигирээк мына моуну көрүп атпайсызбы? Момундай түктөп койгонбуз. Үстүнө койгон, топурак. Бул деген башын ала мындай болбойт эле. Тиккенде түп-түз болот. Момундай жер менен жер болот. Анан кийин кичине өскөндөн кийин бир аз 3-4 сантиметр өскөндөн кийин муну анан кийин түктөйбүз. Башында 2 жалбырак болот, ошол жалбырактан кийин момундай уже питание мындай тамагын берген жалбырак чыгат. Ошону сыртына чыгарып коюп туруп түктөп көтөрөбүз. Баягы картошканы түбүн картошканы түптөгөндөй, ошондой түктөп туруп көтөргөндө ал боюн алат да. Ошентип боюна кетет экен да. Бул бадыраң канча күндө бир териле турган, анан канча убакытка, бир ай терилеби же болбосо качан эгип баштадыңыз эле, качан түшүмүн алып, анан канчага чейин түшүм алса болот да? Бул шакти деген сорт өзү 45 күн өзү өсөт экен. Өсөт, Анан 45 күн түшүм берет экен. 45 күн, Анан кийин башында бул деген бадыраң өзү чыккандан кийин ардан бери эле бүт өзүнүн күчү менен бербейт экен. Биринчи бергенде 1-2 мешок берет, 3-4 мешок берет. Анан ортосуна жеткенде бул өзүнүн калың берип баштайт экен. Ошондо түшүмдү көп берип баштайт. Мол берип баштайт да. Башында баягы кичине чыдамдык керек адамга. Бербей турбайды эле башынан көңүлүн алып алат экен. Чыдаш керек экен. 47-48 күн болду тиккениме. Азыр мына биринчи түшүм баштады, биринчи түшүмдөрүн берди буюрса. Азыр мына экинчи түшүмүн буюрса теребиз. Бул сабагы дагы шактинин сабагы мына азыр мына жерден 1 метрдей болуп турбайбы? Тияктан отургузгандан, Отуруп тамырынан 1 метр берет экен. Биягы ортосунда тиккенде дагы бул бирге экен. Эки жөөктүн ортосун 2 метрдей тышташ керек экен. Узун болуп өсүш үчүн. Анан кийин бул өсөт экен. Бадыраң негизи көбүн эсе бадыраңдар сабагы узун болуп өсөт. Анан сабагы канчалык узун болсо, ошончолук түшүм көп болот. Бул шакти сорттун сабагы 2 метрден ашыгыраак болуп өсөт экен. Мына ар биринде түйүлгөн, гүлдөгөн түйгөн, көрдүңүзбү? Ар бир жалбырактын түйүндө мынантип ар бир жалбырактын түйүнө гүлдөп түйүп, ошентип кеткен. Түйүлүп чыгып берет, гүлдөйт өзү. Канча узун болсо ошончо жакшы. Ошон үчүн муну кенен тышташ керек да. Ортосу аралыгы, аралыгын кенен тышташ керек. Кийин барып эки жөөктүн ортосуна бири-бирине чырмалып, кармалып калат. Шамал болгондо дагы ары бери буну ойнотуп сындырбайт. Ошол максатта дагы ортодо аралык калтырат экен 2 метр, чоң болуш керек. Жакшы. Канча чоң болсо ошончо жакшы. Эми чоң болгондо ижарага алынган жерлер да кичине жерди мындай үнөмдөш үчүн 2 метрден ашырбайт көбүн эсе. Мына анча ээнирээк кылсаң ошончо жакшы. Кененирээк болот экен да. Жакшы. Ошондо канча күндө бир жолу сугарылып турат бул бадыраң? Бадыраңды момунтип өсүп түшүм берип баштаганга чейин 5-6 күндө бир сугарасың. Өсүп, момундай сабактары чыгып, түшүм гүлдөп баштаганга. Кийин биринчи түшүм берип баштагандан кийин 1 күн сугарасың, 1 күн тересиң. 1 күн сугарасың, 1 күн тересиң. Күн алыс. Күн алыс сугарып турасың. Бадыраңдын арасынан мындай өсүмдүк чыгат экен. Көп эле дыйкандар атын арганда аташат экен. Бул эмне? Бул эмне деген? Бадыраңдын душманы экен да ушул. Бул капкара го, капкара. Уур өсүмдүктө экен да. Бул бадыраң эмне жесе толук ошону жейт экен. Ушуну тамыры менен жулбаса бул аябай каптап кетет экен. Шуну дыйканчыларга айтып кое турган, жаңы башталгыч дыйканчылар болсо, ушундайды
тамыры менен жулганга аракет кылгыла момунтип. Бул бадыраң жашылчалардын душманы экен, бадыраңдын душманы Именно экен. бадыраңдын душманы. Канча пленка ушул жерге 30 сотка кетти? Бир рулон эсептесек Канча сом болот? 50 сотка жетет экен. Денен жетет экен 50 сотка. Анан кийин Канча сом болот экен бир рулону? бир рулонун 4,5 миң сомго чейин болот экен. 4,5 миң сом. Ошондо ушунун баарына жетиптир да анда. Ооба, жетип ашып да калды. Селитра берип өстүргөн бадыраңдарга караганда бир түбүнөн канча берет же болбосо бирдей эле береби? Бул экологиялык тазасы менен гана айырмаланабы? Дыйкандардан сурап атам, алар айтып берип атат. Мен баягы кызыгып сурап атам да. Силер ушунча жылдан бери дарыларды колдонуп өстүрүп атасыңар, мына меникин карагылачы, өсүшү кандай болду деп сурасам, чыгышы аябай сонун болду дейт. Анан кийин жолдош балам деле айтат, аябай жакшы чыгып берди. Сеники мындай болуп, бири чыгып, бири чыкпай катар чыкты. Карасаңыз өзүңүз деле мына. Мынакей баардыгы бажырайып турбайбы? Гүлдөп, түйүп, бышып атат. Катар чыгып атат. Ошол чыгышы жакшы биогумус менен өстүргөнү аябай жакшы экен. Жакшы. Мен ойлойм, болгон жерден чыккан нерсенин баарына биогумустун пайдасынан башка эчтекеси жок, зыяны жок. Бул жерде ушул бадыраңды өстүрүп атканда, мисалы үчүн, тез аранын ичинде терип жийип кеткени кол күч кимдер жардамга келет? Жумушчулар убактылуу алынабы, же болбосо үй бүлө мененби, же өзүңөр эле тересиңер? Коен мына могу бадыраңды карасаңыз, мына бадыраң жетилген, муну териш керек. Алып үзүш керек. Муну бир күн калтырып койсок, бул чоң болуп кетет. Чоң болуп кетет. Анан кийин муну тиги мисалы үчүн дагы бир күн күтүп турса болот. Бул дагы бир күн мүмкүнчүлүк берип атат. Берип атат, Ошон үчүн муну жалгыз иштесем, мен күчүм жетпейт эле. Үлгүрбөй каласың. Үлгүрбөйт болчумун да, мен үй бүлөм келип жардам берет, уулдарым, келинчегим келип жардам берет. Ошолор баарыбыз чогулуп теребиз. Азыр дагы башы деп атпаймынбы? Башында аздан берип атат, жетишип атабыз. Калың болуп баштаганда дагы Кудай буйрса тууган туушкандарды чакырабыз. Биз көрүп турган бул жерде, ижарага алган 30 сотук жерде мурун эмне тигилген экен? Жери кандай болуп чыкты? Мына сиз жерди айдаттыңыз, чаптыңыз, көрдүңүз дегендей, жердин күрдүүлүгү канчалык бай да? Жер семирткич менен кандай жер семирткичтер берилген? Же эчтеке берилген эмеспи? Жалаң мурун химия чачып эле, химия менен эле иштешип, байлык киреше пайда деп жүрүп, азыр көпчүлүк дыйкандар ошол кык төккөнү, биогумус төккөнү, акчасын аяп, селитраны чачып, жердин өлүп баратканы менен иши жок да. Кандай ушул жер өзү сиздин карооңуз боюнча? Туура айтасыз. Мен бул жерди алгандан кийин ушул жерди иштеткен киши дагы жанымда иштеп жүрөт, алар деле жакын жерде жүрүшөт. Ошолордон сурадым, эмне айдалды десем, берге мурун помидор айдалып. Помидор эгишкен экен. Помидор эгишкен экен. Анан кийин ал жерге химиялык жер семирткичтерди колдонуптур да, берге биогумус колдонмоптур. Жерлер эми сиз өзүңүз билесиз, чүй өрөөндө негизи эле жерлер аябай арыктап кеткен. Арыктап кеткен. Себеби көбү органикалык жер семирткич дээрлик бербей эле химияга басым жасашып калганда акыркы мезгилде. Химиялык жер семирткичтер ошол моменттеги түшүмгө эле берет экен да. Бирок жердин кийинки убагындагы репродукциясына жардам бербейт экен да. Өлтүрөт да. Өлтүрөт. Тура берет. Баягы арык жер ошо боюнча кайра эле күчүнүн баарын түшүмгө берип коюп, кайра эле арык бойдон калып калат. Кийинки жылы кайра жер семирткич себиш керек болот. Биогумустун жакшы жери, аны быйыл септимби, кийинки жылы дагы сепсең, ошол жериң калган биогумусту кала берет да бул жерде. Жер семирет. Жер семире берет экен да. Ошон үчүн бул биогумусту канча көп сепсең, ошончо жакшы экен да. Колунан келсе, мүмкүнчүлүк болсо, көп эле сеп, жерге аябай себиш керек. Чачыш керек экен да. Чачып туруп, жакшы жери менин оюм ушу биринчи жерди айдагандан мурун сеп туруп, анан айдап, аралаштырып, биогумусту чачып туруп. Ошондо баягы мен айткандай, биринчи биогумус салып, анан топурак салып отурбай, жер даяр болуп калат да өзү. Даяр болуп өзү. Каалаганындай салып кете бересиң. Салып кете бересиң. Себеби ага чейин биогумус топурак менен аралашкан болот да. Анан кийин дагы жакшы жери ошо биогумусту мисалы үчүн күзүндө алып сепсе жерге, ар бир нерсени ошо күзүндө кылса жакшы чыгат го. Анткени күзүм жерди айдатып, биогумусту сеп, жерди айдатып, анан кийин кар жаайт, жамгыр жаайт, ар нерсе жерге ушундай сиңет, жазга мал жерди ушундай семиртип берет биогумус. Анан кийин ошол жерге айдалган түшүмдү көрүп алгыла. Ушундай сонун болуп чыгып берет. Ошондой кылыш керек экен.
канча чыгым бүгүнкү күнгө чейин, азыркы учурга чейин кетти да? Чыгашаны азыр эсептесек ойго да албап турмун, бирок жазып атам. Эсиме тутпасам дагы эстегенимди айтып Тетрадка берем. жазып атасың. Тетрадка жазып, антпесең баягы контролдош керек экенсиң да. Ооба, канча кеткен, канча киреше, канча чыгаша болгон, ошого салыштырып жыл аягында көрөсүң дегендей да. Канча быйыл канча пайда көрдүм, же зыян көрдүм деген. Ошону баягы айткандай эле бул эксперимент болуп аткандан кийин баарын жазыш керек болуп атат да. Мунусунда эмне көрдүм, бул кайсы айда сугардым, кайсы күндө эмесин биогумустун септим деп ошолордун баарын жазам. Эми азыр эсеп алып отурсам, пленка ижарасынын баарын кошкондо 30 миңге чукул акча кетти ушул 30 сотка. Карагыла мына шурудай болуп өсүп турганын. Көзгө жагымдуу аябай. Мынакей ар бир гүлдөгөнү түйүптүр, Алар дагы бышат эми буюрса. Анан кийин биогумус менен өскөн бадыраңдардын мынандай тикенектеги тикендүү болот. Ошо тикендүүсү аябай бул жогорку сапаттагы даражадагы бадыраңдар деп эсептелинет экен да. Шакти деген сорт өзү негизи кооз болот экен да. Бадыраңдардын сулуу болот экен да. Көрүнүшү сулуу болот экен. Кээ бирки бадыраңдар бар экен, сулуу болбосо дагы, бирок аябай пайдалуу экен. Ошол дыйкандарга айта турган нерсем ушу биогумуска өтүүсүн мен сунуштайт элем. Бүгүнкү программа сиздер үчүн кызыктуу болду деп ойлойм. Сиздер Агро Чарба программасын көрдүңүздөр. Алып барган мен Айнур Султангазиева болдум. Ал эми Мирлан мырза сизге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Түшүмүңүз мол болсун. Жакшы түшүм алып, буюрса эми түшүмдөрүңүздү тырмалаңдап, тырышып атып, дүкөндөргө, соода түйүндөрүндө өткөрүңүз. Ал жерден ошол күздө буюрса киреше пайдасын эсептеп, үй бүлөңүзгө канчалык болсо да кошумча пайда алып келишиңизди каалайм. Сизге ийгилик каалайм. Жакшы калыңыз, саламатта болуңуз. Бүгүн биз Агро Чарба программасында ошол органикалык жер семирткичти кадимки эле сөөл жылан иштеп чыккан биогумусту дыйкандар жерге кантип колдонуп, кандай түшүм алып атканы боюнча бүгүн көрсөтүүгө аракет кылдык. Эң негизги айтайын дегенибиз ошол элге бир бадыраң болобу, же болбосо 100 бадыраң болобу, эмне жашылча экпесин дыйкандардын жоопкерчилигинде жана алардын айыринде болуп атканы. Бүгүнкү биздин каарманыбыздай ошол биогумусту ар бир түбүнө, көчөтүнө, уругунан баштап өзү өстүрүп, көчөт кылып, ал көчөткө биогумусту өз мезгилинде ар бир түбүнө, көчөтүнө берип, суу менен кошо сугарып, жакшылап карап өстүрүп, элге таза экологиялык, таза азыкты сунуштаганы аракет кылып атканында, маселе канча пайда табам эмес, кандай таза азыкты элге сунуштаганында. Дагы бул жерде эң белгилеп кетүүчү нерсе ошол өздөрүнө тиешелүү болгон дыйкандардын бардыгына тегиз бирдей мамиле кылып, айыл өкмөтү ушул сугарган учурда дагы сууну баарына текши жетиш үчүн дагы мезгил менен суу менен дагы камсыз кылып турганында. Ошон үчүн өзгөчө Лебединовка айылынын ошол айыл өкмөт жетекчилерине дагы ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Себеби көп жерге барганыбызда башка айылдын башчылары тууралуу дыйкандар мисалы үчүн сугат суу тартыш болгонун, же болбосо дайым эле суу боло бербесин айтып, бул көйгөй экенин айтып келишет. А бүгүнкү биздин каарманыбызда мына сугат суусу дагы график менен, мезгили менен, кезеги менен берилип турганында, ошондой эле органикалык таза өсүмдүк, же болбосо кадимки эле бадыраң жашылча ошол сөөл жыландан алынган кыктан жер семирткичтин негизинде өскөн жакшы бадыраңдарды көрдүк. Бүгүнкү программа сиздерге кызыктуу жана пайдалуу болду деп ойлойм. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.